Саламатсыздарбы, достор? Анда эмесе сабагыбызды андан ары улантабыз. Демек, бул бөлүмдө биз силер менен таблица жана графикалык объекттер менен иштегенди үйрөнөбүз. Демек, таблица менен иштөө үчүн же таблица түзүү үчүн кайсы ыкмаларды колдонобуз? Таблица түзүүнүн бир нече ыкмасы бар. Демек, бирок ошол ыкмалардын баарысын кайсы менюнун жардамы менен кирет экенбиз. Таблица түзүү үчүн ставка менюсунан таблица деген аспапты тандап алабыз. Эми биринчи ыкмасы. Таблица деген аспапты басып, бул жерден даяр таблицаларды белгилеп эле түзүп коебуз. Бул өтө чоң эмес таблицалар үчүн керек. Мисалы, канча мамыча керек жана канча сапча керек. Ошону белгилейбиз дагы, басып коебуз. Мынакей, биздин таблица даяр. Бул биринчи ыкмасы. Эми экинчи ыкмасы. Ошол эле вставка менюсунан таблица, ставить таблицу деген менюну тандап алабыз. Мындан мамычалардын санын беребиз жана сапчалардын санын беребиз. Каалагандай түзүлөт. Окей. Мынакей, экинчи ыкманы колдондук. Үчүнчү ыкмасы. Ошол эле вставка менюсунан таблица, нарисовать таблицу деген менюну басып, биз таблицаны мындай кылып карандаш менен сызып түзсөк болот экен. Бул эми чоң таблицаларды түзүүдө ыңгайсыз болуп эсептелинет. Бул түзүлгөн таблицага эле, мисалы, бир мамыча улап, же анын ичин бир ячейкага бөлүп жана башкага абдан ыңгайлуу болуп эсептелинет экен. Мынакей, бул жерде ластик аркылуу биз кайрадан ошол түзүлгөндөрүбүздү өчүрө алабыз. Мынакей, мамычаны же сапчаны өчүрсөк болот экен. Андан башка кийинки ыкмасы бул экспресс таблица деп коет. Эгерде биз ушул сыяктуу таблица түзгүбүз келсе, ушундай эле даяр таблицаларды алып алсак болот экен. Мынакей, даяр таблица. Демек, бул ыкмасы экспресс таблица деп аталат экен. Сабагыбызды андан ары улантабыз. Бул сабакта биз силер менен таблицаны редактирлөө жана форматтоону карайбыз. Демек, таблицаны форматтоодо анын сырткы көрүнүшүн өзгөртүп, редактирлөөдө болсо сапча жана мамычасын өчүрүп, кайра мамыча кошуп, сапча кошуп, ошолордун баарын карайбыз. Демек, эң биринчиден ал таблицанын фондук түсүн өзгөрткөнү карайлы. Түстү өзгөртүштүн сөзсүз түрдө редактирлөөдө да, форматтоодо да албетте ал объектини бөлүп алышыбыз керек. Мисалы, ушул аны башка түскө боёйлу. Аны бөлүп алабыз дагы, абзац деген жерге келип, мына бул жерден заливка дегенди тандап алабыз дагы, ушул жерден ар кандай түсүн өзгөртсөк болот экен. Мынакей, каалагандай түс берсеңер болот. Ушундай эле бөлүп алып, муну дагы башка түскө боесоңор болот. Ал эми бул жерден эмнени өзгөртө алабыз? Бул жерден биз ошо таблицанын чектерин коюп же алып салсак болот экен. Мисалы, бул ячейканы бөлүп алсак, мынакей, эки ячейканы бөлүп алып, мунун төмөн жагындагы чегин алып салсак болот. Же болбосо бул жагындагы алып, же баардык чектерин алып койсок болот. Мына төрт жагындагы чеги көрүнбөй калды. Эгерде принтерден чыгара турган болсоңор, бул чектер көрүнбөстөн чыгат. Ошондой эле, мисалы, баардык чегин алып салсаңар болот. Мынакей, таблицанын чектери жок. Ал эми кайрадан коюш үчүн ушундай эле бөлүп алып туруп да, кайра ушул жерден все границы деген менюну коюп коебуз. Мынакей. Анда кайрадан чегибиз баары коюлуп калат экен. Мындан башка таблицага мамыча кошуш үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн бөлүп алабыз дагы мамычаны. Андан кийин контексттик менюнун жардамы менен бул жерден ставить деген менюну алабыз дагы. Ставить столбцы справа же слева. Ушул экөөнүн бирөөсүн тандайбыз. Мисалы, справа деп коелу. Мынакей, дагы бир мамыча кошулду. Ошондой эле жол менен биз сапча кошсок болот. Ставить строки сверху, үстүнө же снизу. Мынакей. Биз канча сапчаны бөлүп алсак, бул жерге кошулган сапчанын саны дагы ошончо болот. Мисалы, экөөнүн бөлүп ала турган болсок, ставить строки снизу. Анда мына эки сапча кошулуп атат. Ал эми мамычада деле ошондой. Эгерде 2-3 мамычаны бөлүп алсак, анда 3 мамыча кошулат. Ставить столбцы справа. Мынакей 3 мамыча кошулуп атат. Эми кээ бир учурда бизге ушу таблицаны ячейкаларынын бириктирүү зарылдыгы келип чыгат. Аны ишке ашырабыз. Ал үчүн дагы эле ячейкаларды бөлүп алабыз дагы.
Оң жагын басабыз дагы, берден объединить ячейки деген менюсу бар. Ушуну баса турган болсок, мынакей. Биз азыр сапчаларды бириктирдик. Эми ошондой эле мамычаларды дагы бириктирсеңер болот. Объединить ячейки. Ошондой эле бул таблицада, мисалы, биринчи сапчада бизге кээ бир кезде маалыматтарыбыз батпай калып, ал маалыматтарды вертикалдык түрдө жазууга туура келет. Анын үчүн кандай кылышыбыз керек? Анда дагы каалаган ошо жерге коебуз дагы, бөлүп алабыз. Эгерде биринчи сапчанын баардыгын вертикалдык түрдө жазгыбыз келсе, анда баардык сапчаны бөлүп алабыз дагы, оң жагын басып, направление текста деген менюну тандап алабыз. Мына бул жерден тандап аласыз. Бул вариант же экинчи вариант. Биринчи вариант тандап алсак, окей, мынакей. Эми жазып турган болсок, биздин ар бир мамычадагы текстибиз вертикалдык түрдө кетет экен. Мына ушул эле аракеттерди биз макет деген менюнун жардамы менен ишке ашырсак болот экен. Мына бул жакта баардыгы бар. Эгерде муну басып турган болсок, улам сапчаны кошуп баратат. Тескерисинче муну басып турган болсок, анда бул мамыча кошуп баратат. Мынакей көрүп атасыңар. Канча мамыча бөлүнүп турса, ошончо мамыча кошуп баратат. Андан башка удалить. Тескерисинче жанагындай эле мамычаларды өчүрсөк болот. Мынакей. Удалить столбцы, же удалить строки. Удалить строки дейт турган болсок, анда сапчаларды өчүрөт. Сапчаларды. Канча сапча бөлүп алсаңар, удалить строки десеңер, ошончо сапчаны өчүрүп берет экен. Мынакей. Удалить строки. Ал эми удалить таблицу десеңер, анда толук таблицанын баарын өчүрүп берет экен. Мынакей ушундай жол менен биз таблицаны ар кандай форматтасак болот экен. Мынакей достор, ушундай жол менен биз таблицанын ар кандай параметрлерин форматтап жана редактирлей алат экенбиз.